Амансыздарбы, ардактуу ата-энелер. Кайрадан сиздерге Гапырма Даминовдун ата-энелер сиздер үчүн китебинен сабагыбызды баштайбыз. Үчүнчү сабак тема үй-бүлөдө тарбиянын негизги багыттары жөнүндө. Ата-энелер үй-бүлөдө балдарынын тарбиясына астейдил көңүл буруп, убакыт ажыратып киришсе, ошондо балдары жаш кезинен ар тараптан төп келишкен адам болуп чоңоет. Ал үчүн эрте жаштан бала тарбиясында төмөнкү багыттарга көңүл буруусу зарыл. Анда эмесе биринчи багыт бул дене тарбиясы. Чындыгында баланын акыл-эси, адеби, жөндөмдүүлүгү, жалпы эле адамдык сапаттары алгач анын ден соолугуна толук көз каранды болот. Дайыма өз багында калориялуу, витаминдүү тамактанып, гимнастикалык көнүгүүлөрдү системалуу жасоо өнөкөткө айланса, спортту сүйүп, өз багында машыгып турса, баланын ден соолугу чың болуп өсөт. Ата-эне мүмкүн болсо бул иште да үлгү көрсөтүп, гимнастика, спорт үчүн зарыл буюмдарды алып же жасап берсе жакшы болот. Бирок буга чектен артыкча берилип кетип, билим алуу, кругозорду өстүрүү, адабий китеп окуу үчүн зарыл убакытты ушуга кетип калуусуна экинчи багыт бул акыл-эс тарбиясы. Сезимин өстүрүп, акыл-эс тарбиясына маани берүү. Акыл-эс тарбиясынын негизги максаты баланын ой чабытын өстүрүү, сезимталдык, зиректик, тапкычтык, анализдеп, салыштырып, айырмалап, окшоштуруп, корутунду чыгара билүүгө үйрөтүү. Балада эрте жаштан баштап өзүн айлана чөйрөнү, табигатты байкоо, баалоо, таң калуу, эстеп калуу жана башка сапаттарды өстүрүүгө маани берүү. Бул багытта атайын машыгуу жүргүзүү максатка ылайыктуу. Ал эми үчүнчү багыт адептик тарбия. Ата-эне балдарды саламдашуудан баштап бардык адамдык жакшы сапатка, ыймандуулукка, кайрымдуу, мээримдүүлүккө, берешенмарттыкка жана башка асыл сапаттарга тарбиялап, машыктырып баруусу зарыл. Улуттук эң кымбат байлык анын ыймандык, адептик сапаты деп улуу жазуучу Чернышевский жазгандай, ар бир адамдын эң кымбат сапаты анын ыйманы. Бул жөнүндө үй-бүлөдө эрте жаштан балдарга үлгү, мисал менен түшүндүрүп, тарбиялап баруу зарыл. Көпчүлүк ата-эне өзүбүздө адеп тарбиясы десе, балдарды салам айтууга, чоңдорду эмгек тарбиясы көңүл бурабыз, жана башкаларга чакырып эле чектелип калат экенбиз. Тиричиликке машыктырып тарбиялоо, адеп тарбиясы эмгек балдардын ден соолугун бекемдеп, чыгармачылык сезимдерин козгоп, баланын адамгерчиликке, ар-намыска, мээримдүүлүккө, мектепке чейинки жаштан баштап балдарды маданиятчилигинде эң жөнөкөй жумуштарды зордоп, кыйнабай аткарууга үйрөтүүнүн мааниси чоң. Фридрих Энгельстин эмгек адамды жаратты деп айтканын эске алсак, ата-энелер бул маселеге көңүл буруусу зарылдыгы дагы бир ирет түшүнүктүү болот. Бизде айыл жеринде албетте балдар талаа жумуштарына аралашып өсөт. Ата-энеси үчүн чоң жардамчы күч. Бирок ошондой болсо да үй-бүлөдө өзүн өзү тейлөө, бөлмө, короону, бакты жыйнаштыруу, ирээтке келтирүү, жууп тазалоо жана башка жумуштарды системалуу жасап үйрөнүү ошол жасаган ишинен ырахат алууга тарбиялоого бардык эле ата-энелер маани бербейт. Бизде балдардын үй-бүлөдөгү эмгегинде эки начар касиет бар.
Биринчиси, балдарды өтө көп жумушка тартып, адабий китеп окуусун, ойноп көңүл ачуусуна дээрлик убакыт калтырбайбыз. Бул баланы жүдөтүп, басынтып, бир тараптуу өсүп калуусуна чоң себеп болот. Экинчиси, балдарга түк жумуш аткартпай, аларды бош коюп, эркелетип, ак кол кылып өстүрүү. Булар жакшы окуганы менен кийинчерээк эмгекке жийиркенип мамиле жасап, төрөпейил, кекирейген адам болуп чоңоюшат жана эмгектин, эмгекчил адамдын, турмуштун кадыр-баркын билишпейт. Мына ушул эки каталыктан сак бололу, урматтуу ата-энелер. Кийинки багыт берүүнүн түрү бул эстетикалык тарбия болмокчу. Үй-бүлөдө балдарды эс тарта баштаганда, айрыкча мектепке даярдоо 5-7 жаш мезгилинде айлана чөйрөдө сулуулукту сезүү, көрүү, аны баалоо, ошол сулуулукка суктануу касиеттери пайда боло баштайт. Баланы куурчак оюнчуктары, бактагы гүл, дарак, кызарып бышкан алма, жүзүм жана башкалар менен тааныштырып, анын өңү түсүн, сымбатын айтып, балага түшүндүрүп баруу кызыктуу жана пайдалуу болот. Ата-эне үй-бүлөдө балдарга үлгү көрсөтүп, кийингенде, иштегенде, башкалар менен мамиле түзүүдө улуу касиеттерин сакташса, балага жакшы таасир калтырышат. Эстетикалык тарбия берүүдө баланын туюу, кабыл алуу, сулуулукка суктануу, сулуулукту жаратуу, коргоо маданиятын өркүндөтүүдөн баштоо керек. Мектепте айрым окуучулардын кийимдери ыплас, китеби жыртык, бут кийими тазаланбаган жана башка абалда көрүп, бул окуучу үй-бүлөдө да тазалык, сулуулукка жеткиликтүү тарбияланбаганына капаланып кетесиң. Балдар үйдө ар дайым таза, ирээттүү жайланыштырылган бөлмөдө өссө, таза кийим-кече, идиш-аяктарды көрүп, ошого үйрөнүшсө, кийин мектеп, турмушта да ошондой болот. Эстетикалык тарбия туура багытталса, балдардын жан дүйнөсүн байытып, дилгирлентип, өсүп өнүгүүгө шыктандырат. Бул багытта ыр музыка угуу, музыкалык аспаптарда ойноого үйрөнүү, кооз бийлөө, сүрөт тартуу жана башкалар мындан башка багыттары да абдан көп. Албетте тарбиянын мындан башка да эң зарыл болгондорун кыскача айтып өттүм. Тарбиянын калган багыттары да мына ушулардан өсүп чыгат. Анын үстүнөн мектепте окуган окуучуларга тарбиянын башка багыттары мугалимдер тарабынан жүргүзүлөт. Ал өзүнчө сөз козгоого арзырлык маселе.